Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 10 сентябрь 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Тынчтык конушуна сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп бардык жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Фрунзе көчөсү жана Луговая көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түндүктү карай жүрөсүздөр. Тынчтык конушу Айкөл көчөсү 22 көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Анан үйдүн жанына чейин эле бир автобус, 2 маршрутка барат туугандар. 9 автобус жана 290 маршрутка бар. Анан бул жерден чоң трассадан кирерде сиздер могу 3 кичи маркетине ориентир алсаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жерден дагы шаардын бурчусуна көптөгөн эле маршруткалар барат. Балдарыңыздар мектепке, мынакей бул жерде бир мектеп, бир аз чыгышыракта Чыңгыз Айтматов гимназиясы бар, ошол жака да барышат. Зария базары деле жакын болуп калган. Зария базардан кийин эле сиздер Луговая көчөсү менен оң тарапты карай кирип кетесиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юздүн көчө тараптан көрүнүшү. Чыгыш чек арасы мынакей бул жерден башталат. Батыш чек арасы бул забор бүткөн жерге чейин, мынакей бул жака чейин. Так, жалпысынан жеринин аянты 4 соток туугандар. Анан жолдор орто кеңдикте, электр энергиясы бар экен. Азыр мынакей газ да тартылып аткан учуру туугандар. Природный газ. Так, дагы эмне маалыматы? Жолдор орто кеңдикте. И мектепке балдар бул жакта трассанын жээгине барышат. Садиктер бар экен. Бул жерден автобус, маршруткалар туугандар шаардын бурчуна жүрөт. Эми андан ары мынакей бул коросу. Бул жакта узун турасы 12,5 9,5 болгон мондай чоң үй. Стенасы толук түрдө кирпичтен салынган, мынакей туугандар. О 1,5 кирпич болуп калабы ошондо, 1,5 кирпич. Тышкыда да штукатурка болуп, ички тарабына электр энергиялары тартылган туугандар. Так, андан ары. Окей. Алды тарабындагы бош жер, бул жайга навес кыласыздарбы, чоң машина койгонго жери. Оң тарапка дагы хозпостройка салганга жери бар туугандар. Чек ара мынакей бул забор үчүн куюлган фундаментке чейин болуп калат. Андан ары дагы эмне маалыматты? Түндүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин. Мынакей бул Юздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Негизинен ошол сапаттуу материалдар менен өзүм үчүн салган үйүм дейт туугандар. Азыркы учурда кээ бир себептерден сатылып аткан учуру туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Көчө тараптагы забор менен болгон аралыкта деле дагы бош жер бар. Зеленый зона кыласыздарбы, же бир помещение саласыздарбы? Мынакей бул жакта деле ушунча кенен бош жери. Ушул тарапта катарынан 2 терезе орнотулуптур. Анан документ боюнча айтсак, кызыл китепке тапшырганбыз дейт туугандар. Бул жерлерде кошуналардын кээ биринде кызыл китеби бар, кээ бирлеринде азырынча ошол даярдалып аткан учуру экен. Анан документи боюнча толук түрдө ээси менен байланышып билсеңиздер болот. Так. Бул ошондо кире бериш болуп калат, прихожка. Бул жерден сол тарапты карай жүрсөк, дагы бир мындай кире бериш же коридор дейсизби? И оң тарабы санузел үчүн расчет алынган бөлмө. Санузел деле чоң, кенен кылайын деген план болгон экен. Бул тараптан дагы прихожкадан, сырттан дагы кирип чыга аласыздар санузелге. И андан ары бул жерде холл. Холдун батыш тарабынан терезе орнотулган, терезеге жай калтырылган. И ушул жерден оң тарапка карай жүрсөк, зал жайгашкан туугандар, мынакей. Потолок ушул жака чейин бүтүрүлгөн. Андан ары ошондо холл, зал, и бул жакта катарынан 2 бөлмө жана кухня жайгашкан туугандар. Мынакей бул дагы бир бөлмөсү. Чыгыш тарап, түштүк тараптан терезе, бир спальный бөлмө бул мынакей. Анан бул жактан дагы бир спальный бөлмө. Түштүк тарабынан терезе. Бул тарап стяжка куюлган, электропроводдор тартылган жана электропроводдор деле туугандар ушул сапаттуу кылып, сапаттуураагынан өзүм үчүн алган дейт үй ээси. И бул жерде мынакей кухнясы бул. Чыгыш тараптан терезе. Ушул жака чейин бүтүрүлгөн. Так. Дагы эмне маалыматы?
Бұл үйдің басы туғандар 43 мың доллар сұрап атыптыр үй иелері. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номерин экранга телдеп калтырам. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар. Саламатта калыңыздар.